70. Алар өзүңдүн эгиңе биз үчүн туба кыл. Ал бизге уйдун кандай экенин түшүндүрсүн. Анткени ал уй бизге күмөндүү болуп жатат. Эгер Аллах кааласа, биз туура жолдо болобуз, дешти. 71. Муса айтты: Аллахтын буйругунда ал уй кордолуп жер айдабаган жана жер сугарбаган, айыбы жок, өз өңүнөн башка өңү болбогон болсун. Алар: мына, азыр сен чындыкты айттың, дешти. Ошентип алар бир аз кыйналышып, аны союшту. 72. Бирөөнү өлтүрүп коюп, ал тууралуу өз ара талаш тартышка түштүңөр. Аллах силер жашырганды ачыкка чыгарат. 73. Биз аларга аны союлган уйдун бир бөлүгү менен ургула, дедик. Ошол сыяктуу эле Аллах өлүктөрдү тирилтет. Силер акылыңарга келүүңөр үчүн силерге өз кереметтерин көргөзөт. 74. Андан соң силердин жүрөгүңөр таш сыяктуу же андан да катуураак болуп калды. Анткени таштардын арасынан сызылып агып чыккан булактар бар. Алардын арасында ташты жарып агып чыккандары жана алардын арасында Аллахтан корккондугунан төмөн аккандары да бар. Аллах силердин жасап жатканыңарды байкабай калбайт. 75. Чындап эле силер аларды ыйман келтирет деп үмүттөнүп, каалап турасыңарбы? Акыйкатта, алардын арасында бир бөлүгү Аллахтын сөзүн угуп турушуп, качан акыл калчагандан кийин аны өздөрү билип туруп эле өзгөртүп ийишкен. 76. Алар качан ыймандууларга жолуккан кезде биз ишенебиз дейт. Качан өздөрү бири менен өзүнчө жолуккан кезде Аллах силерге ачкан нерселер жөнүндө өз зыяныңарга эгиңердин алдында далил кылуулары үчүн аларга айтып берип жатасыңарбы? Акылыңарга келбейсиңерби, дешет. 77. Ырасында Аллах алардын жашырып жаткандарын жана алардын ашкере кылгандарын да билип турарын алар билишпейби? 78. Алардын арасында өз китебин билбеген сабатсыздар өздөрүнүн курулай кыялдарын гана билишет. Алар тек гана божомолдошот. 79. Арзыбаган акчага сатуу үчүн өз колдору менен китеп жазып алышып, анан аны бул Аллахтан келген дегендерге азап болсун. Аларга колдору менен жазгандары үчүн азап болсун. Алар кылган кесиптери үчүн азап болсун. 80. Алар бизди тозок оту бир нече күн гана күйгүзөт, дешет. Аларга минтип айт: чын эле силер Аллахтан убада алдыңарбы? Аллах убадасын такыр өзгөртпөйт. Же силер Аллахка карата билбеген нерселериңерди эле айтып жатасыңарбы? 81. Ооба, ким жамандыктан пайда тапса жана күнөөгө чырмалып батса, анда алар отту ээлөөчүлөр. Алар анда түбөлүккө калышат. 82. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар, алар бейиш ээлери. Алар анда түбөлүккө болушат. 83. Биз Исраил урпактарынын убадаларын алганбыз. Силер Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла, намаз окугула жана зекет бергиле, дедик. Андан соң силердин көбүңөр баш тартып, артка кетенчиктедиңер. 84. Биз силерден силер бири-бириңердин
каныңарды төкпөйсүңөр жана бири-бириңерди турак жайыңардан кууп чыкпайсыңар деп келишим убада алдык. Андан соң силер өзүңөр тастыктап күбө болгон элеңер. 85. Андан соң да силер бири-бириңерди өлтүрүп жатасыңар. Өзүңөрдөн болгон бир жамаатты турак жайынан чыгарып салып жатасыңар. Алардын үстүнөн күнөө жана душмандык кылууда бири-бириңе жардам берүүдөсүңөр. Эгер силерге туткундар келишсе, аларга силер төлөм төлөйсүңөр. Аларды кууп чыгууга силерге тыюу салынган болчу. Ырас эле силер китептин бир бөлүгүнө ишенип, экинчи бир бөлүгүн четке кагасыңарбы? Силердин араңардагы мындай ишти кылганыңарга бул дүйнөдө кордук. Ал эми кыямат күнүндө алар эң чоң азапка ташталат. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. 86. Алар бул дүйнөдөгү жашоону акыреттеги жашоосунун ордуна сатып алгандар. Алардын жазасы жеңилдетилбейт. Аларга жардам да берилбейт. 87. Биз Мусага китеп бердик. Анын артынан пайгамбарларды жөнөттүк. Биз Мариям уулу Исага ачык айкын кабарларды бердик жана аны ыйык Жебрейил менен бекемдедик. Ырасында силерге көңүлүңөр каалабаган нерсе менен элчилер келген сайын менсине бой көтөрө бересиңерби? Алардын кээ бирөөлөрүн жалганчы дедиңер, бир тобун өлтүрдүңөр. 88. Алар биздин жүрөгүбүз кулпуланган дешет. Жок. Алардын каапырлыктары үчүн аларга Аллахтын наалаты тийди. Алардын өтө азы гана ыйман келтиришет. 89. Качан аларга Аллахтан алардагыны тастыктай турган китеп келгенде, алар иудейлер андан мурун каапырларга каршы жеңиш суранып келишкен эле. Качан аларга билген нерсе келгенде, алар буга ишенишпеди. Каапырларга Аллахтын каргышы болсун. 90. Аллах өзү каалаган пенделерине өзүнүн ырайымы менен аяттарын жибергенине каршы чыгып, Аллах жиберген нерселерге каапырлык кылып, өздөрүн сатышы кандай жаман. Анан каар үстүнө каар алып кайтышты. Каапырлар үчүн кордоочу азап бар. 91. Качан аларга Аллах жөнөткөнгө ишенгиле делингенде, алар бизге жөнөтүлгөнгө ишенебиз дешет да, анын артынан жөнөтүлгөндү таанышат. Ал алардагыны тастыктоочу акыйкат. Аларга эмне үчүн ыймандуу болсоңор, анда мурда Аллахтын пайгамбарларын өлтүрөсүңөр деп айт. 92. Муса силерге ачык айкын кабарлар менен келди. Бирок ал кеткенден кийин силер музоого сыйынып алдыңар да адашуучулардан болдуңар. 93. Биз силерден убада алып, силердин үстүңөргө тур тоосун көтөрдүк. Силерге биз бергенди күч кубат менен алгыла да уккула дедик. Алар биз уктук, бирок баш ийбейбиз дешти. Өздөрүнүн каапырлыгы менен алардын жүрөктөрү музоого ибадат кылууга сугарылган эле. Эгер силер ыймандуу болсоңор, анда ыйманыңар буйруган нерсе кандай жаман деп айт. 94. Эгерде Аллахтын алдындагы акырет жайы башка адамдарга эмес,
силер үчүн гана болуп чынчыл болсоңор, анда өзүңөргө өлүмдү тилей бергиле деп айт. 95. Бирок алар өз колдору менен кылган иштеринен улам аны эч убакта үмүт этишпейт. Акыйкатта Аллах адашкандарды жакшы билүүчү. 96. Чындыгында сен алардын жана Аллахка ширк келтиргендердин да жашоого өтө ач көз адамдардан экенин байкайсың. Алардан ар бири ага 1000 жыл жашоо берилишин үмүттөнөт. Бирок анчалык узун жашоо да аларды азаптан оолактата албайт. Акыйкатта Аллах алардын эмне кылгандарын көрүүчү. 97. Айткын, Жебрейлге ким душман болсо, анткени Аллахтын уруксаты менен ал аны туура жол кубанычтуу кабар катары ыймандууларга алардын алдындагыны тастыктоо үчүн сенин жүрөгүңө түшүргөн. 98. Ким Аллахка, анын периштелерине, анын пайгамбарларына, Жебрейлге жана Микаилге душман болсо, акыйкатта Аллах каапырлардын душманы. 99. Биз сага ачык айкын аяттарыбызды түшүргөнбүз. Ага анык адашкандар гана ишенбейт. 100. Ар качан алар убада беришкен соң, алардын бир бөлүгү аны таштап салышат. Балким алардын көпчүлүгү ишенишпейт. 101. Качан аларга өздөрүндө болгонду тастыктоо үчүн Аллахтан элчи келгенде, китеп белгилердин бир бөлүгү Аллахтын китебин билбеген өңдүү арт жактарына ыргытышты. 102. Сулаймандын падышалыгы учурунда алар шайтандар окуганды ээрчишти. Сулайман каапыр эмес эле, бирок шайтандар каапыр болчу. Алар адамдарды сыйкырга жана Бабилдеги эки периште Харут менен Марутка түшүрүлгөндү үйрөтүшкөн. Бирок алар биз сыноодобуз, каапыр болуп калбагыла деп айтмайынча, ал экөө эч кимге сыйкырды үйрөтүшкөн эмес. Алар болсо тигилерден эркекти аялынан кантип ажыратууну үйрөнүшкөн. Бирок алар Аллахтын уруксатысыз эч кимди ажырата алышкан эмес. Алар өздөрүнө пайда келтирбей, тек гана зыян келтире турган нерсени үйрөнүшкөн. Алар мындай ишти кылгандарга акыретте эч кандай үлүш жоктугун жакшы билишкен. Эгер алар билишсе, сатып алгандары өз жандары үчүн кандай жаман. 103. Эгер алар ыйман келтирип жана такыба болса, анда Аллахтын алдындагы сооп эң мыкты, эгер аны билишсе. 104. Эй ыйман келтиргендер, пайгамбарга Роина, бизге көз сал деп айтпагыла, бизди кара деп айткыла жана уккула. Каапырлар үчүн оорутуучу азап бар. 105. Китеп ээлеринен болгон жана көп кудайчылардан чыккан каапырлар силерге силердин эгеңерден жакшылык түшүүсүн жактырышпайт. Аллах өз мээримдүүлүгү менен кимди кааласа тандайт. Аллах улуу ырайымдуулуктун ээси. 106. Биз аяттарыбызды өзгөртсөк же аны унуттурсак, анын ордуна андан жакшысын
же ага окшошун келтиребиз. Чынында эле Аллах бардыгына кудурети жетерин билбейсиңби? 107. Акыйкатта сен асмандар менен жердин бийлиги Аллахта гана экендигин, Аллахтан башка силерде тарапкер да, жардамчы да жок экендигин билбедиңби? 108. Мүмкүн силер өзүңөрдүн пайгамбарыңардан мурда Мусадан сурагандай суроону каалап жатасыңарбы? Бирок эгер ким ыйманды ишенбөөчүлүккө алмаштырса, ал туура жолдон адашканы. 109. Китеп ээлеринен болгон кайсыл бир топтор акыйкат баяндалган соң көрө албастык жана каапыр абалдарында силерди ыйманга келгениңерден кийин каапырга айландыргылары келишет. Аллахтын буйругу келгенче аларды кечиргиле жана алардан жүз үйүргүлө. Аллах бардык нерсеге кудурети жетүүчү. 110. Намазга тургула жана зекет бергиле. Ошондо өзүңөр үчүн мурда жасаган жакшылыгыңарды Аллахтын алдынан табасыңар. Албетте Аллах силердин эмне кылганыңарды көрүүчү. 111. Алар бейишке иудей же христиан болгондон башка эч ким кире албайт дешет. Бул алардын үмүт тилеги гана. Аларга эгер айтканыңар чын болсо, далилиңерди келтиргиле деп айт. 112. Жок, ким жүзүн Аллахка арнап бурса жана жакшылык кылуучу болсо, анын сыйлыгы эгесинин алдында. Алардын үстүнөн коркунуч да, кайгы капа да эч болбойт. 113. Китепти окуп алып деле иудейлер, христиандар түз жолдо эмес дешет. Ал эми христиандар, иудейлер түз жолдо эмес дешет. Алардын ушул өңдүү сөздөрүн эч нерсени билбегендер да кайталашат. Алардын ортосундагы талашып жаткан нерселери тууралуу Аллах кыямат күнүндө өз өкүмүн чыгарат. 114. Аллахтын ысымдары эскерилип, макталып жаткан ага сыйынуучу жайларды кыйратып бузууга аракеттенгенден да ашкан адашкан бирөө барбы? Алар мечиттерге корккон абалда гана кирүүгө тийиш эле. Алар үчүн бул дүйнөдө кордук, ал эми акыретте чоң азап бар. 115. Чыгыш да, батыш да Аллахка гана таандык. Силер кайда гана бурулбагыла, ал жакта Аллахтын жүзү. Албетте Аллах камтуучу, билүүчү. 116. Аллах өзүнө уул алды дешти. Ага аруулук жок. Ага асмандар менен жердеги бардык нерселер таандык. Баары ага баш ийет. 117. Ал асмандар менен жердин жаратуучусу. Ал бир иштин болуусун кааласа, бол дейт. Ал дароо болуп калат. 118. Аллах биз менен сүйлөшпөйбү? Же бизге белги далил келбейби? Деп билбегендер айтышат. Алардыкына окшогон сөздөрдү аларга чейинкилер да айтышкан эле. Алардын жүрөктөрү бири-бирине окшош. Биз ишенген адамдар үчүн өз белгилерибизди баяндадык. 119. Биз сени акыйкаттык менен кабарды жеткизүүчү, эскертүүчү кылып жөнөттүк жана сен от ээлери жөнүндө суралбайсың.
120. İhudiler da Hristiyanlar da sen alardın dinine erçimeyince razı boluşpayt. Alarga Allah'tın jolu hakikat jol dep ayt. Eger saga malumat kelgen soň alardın köngüldörün erçiseň, anda saga Allah'tan tarapgerda jardamçı da bolboýt. 121. Biz kitep bergenler any tatyktuu türde okuşat. Alar aga işenişet. Aga işenbegender bolsa ziyanga uçuraşat. 122. Ey İsrail urpaktары, menin silerge bergen ırayımdуулugumdu estegile. Hakikatta men silerdi alamdardagılardan artık kıldım. 123. Bir can başka bir jandın күнөөсүн көтөрбөй турган, күнөөсүнө төлөм да алынбай турган жана колдоо да пайда бербей, жардам да кылынбай турган күндөн корккула. 124. İbrahim'nin egesi aga buyruktardı berip sınadı. Alardı atkardı. Egesi aga men seni elderge örnek kılam dedi. Menin urpaktarımçı dedi İbrahim. Menin ubadam adaşkandarga jetpeyt dedi egesi. 125. Oşentip biz bul üydü adamlar jıynala turgan tınç jay kıldık. Jana İbrahim'din ordun namaz okuuçu jay kılıp algıla dedik. Biz İbrahim menen İsmailga kelişim kıldık. Menin üyümdü aylanıuçular menen anda turgandar jana namaz okuuçular üçün tazalagıla. 126. İbrahim aytты. Egem, bul жерди tınç kıl. Allah'a jana akiret gününe iman keltirgen eline möme jemişlerden rızkı ber. Allah aytты. Kapırlardı men azıraak gana paydalantam. Andan soň alardı ottun azabına argasız kılam. Al kanday jaman kaytıp baruuçu jay. 127. İbrahim menen İsmail üydün dubalın tüptödü. Alar, o egebiz, bizden kabul kıla kör. Albette sen uğuçu jana körүүçüsüň deşti. 128. O egebiz, bizdi özüňe baş iýүүçülerden kıl. Jana bizdin urpaktarybızdan da özüňe baş iýүүçü kıla kör. İbadat kılуу jolдорун üýret. Bizdin toobolarybyzdy kabul kıla kör. Albette sen toobolordu kabul kılıuçu merimdүүsüň. 129. O egebiz, alarga özlerinin arasından senin ayatlarыңды okup, alarga jetkire turgan, alarga kitepti Kur'an'dı, danışmandıkты üýrete turgan, jana alardı şirkten tazalay turgan bir elçi jiber. Albette sen ızaattуу danışmansyň. 130. Özüňe nadandyk kılgandan bölök kim İbrahim'din dininen baş tartat? Biz anı bul düýnöde tandadyk. Al emi akirette albette al eň jakşy işlerdi jasoouçulardan. 131. Aga anın egesi maga moyun sun degende men alamdardın egesine moyun sundum dedi. 132. İbrahim da
Yakup da аны балдарына осуят кылды. Эй балдарым, акыйкатта Аллах силер үчүн динди тандап берди. Силер мусулман болмоюнча өлбөгүлө. 133. Силер Якупка өлүм келген кезинде күбө болдуңар беле? Ал өзүнүн балдарына: мен өлгөндөн соң силер кимге сыйынасыңар? Деди. Алар: биз сенин эгеңе жана сенин аталарың Ибрахимдин, Исмаилдин жана Исхактын эгеси болгон бир Кудайга гана сыйынабыз. Биз ага баш ийүүчүлөрдөнбүз дешти. 134. Ал эл небак өтүп кетти. Аларга өздөрү жасаган иштери, ал эми силерге өзүңөр жасаган иштериңер. Силер алардын эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайсыңар.